لكن حديث الحديث الثاني والثلاثون 32 حديث. عن أبي سعيد سعد بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا ورواه مالك في الموطأ ومرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضه بعضا. Abu Said al-Khudri radıyallahu anhu'dan rivayet Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Şariatта özüne de ziyan berүү жок, жана башка бирөөгө да зыян берүү жок. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям зыян берүүдөн кайтарып жатат. Бул хадис динибиздеги бир эреже болуп саналат. Бул хадис дагы бир тараптан динибиздин толук экендигин далилдейт. Ла дарара ва ла дирар. Бул жерде пайгамбарыбыз кабар маанисинде айтып атат. Тыюуну кабар маанисинде. Эми инсан өз каалоосу менен каалап зыян берсин же каалабай зыян берсин. Мисалы үчүн бул сөздөр боюнча алымдар ортосунда бир нече пикирлер бар. Мисалы үчүн инсан өзү зыянды каалаган жок. Башкаларга мисалы үчүн дирар атайлап ошол зыянды максат кылган жок. Мисалы үчүн анын бир багы бар, кошунасына жакын ошол. Анан бактын суусу жанагы бактан үйүнө кирип кетип, жанагы кошунасынын үйүнө суу кирип кетти же ошол төшөктөрүнө суу болду, ошол кирип кетти суу. Бирок ал бул нерсени максат кылган эмес, зыян берүүнү максат кылган эмес. Бул баары бир дейт, зыян берүү болду дейт. Эми ошону көтөрүү важип болот. Багыны суугарганда кошунасына зыян берүүнү каалаган эмес. Бирок жанагы зыян эми көтөрүү керек. Дарар ушул. Ал эми дирар бул максат кылат эми. Мисалы үчүн атайлап сууну ачып жиберет, зыян берсин деп. Жана ошондой эле адам жананы уктатпайт. Атайлап уктатпай коюшу мүмкүн. Кошунасыга ар кандай эмелерди берип, зыян берип уктатпайт, максат кылат зыян берүүнү. Ошондуктан зыян берүүнү максат кылсын же максат кылбасын, баары бир зыян берүү болуп саналат. Ошондуктан анын ошол кошунасына суу кирип кеткенден кийин, мисалы үчүн, мен максат кылганым жок эле деп айтпасуу керек. Эми важип аны көтөрүү керек. Эми кандай? Баары бир зыян болду. Эми аны мусулмандардын амири кылмышына жараша жазалайт шарият боюнча. Бул өзү хадистин иснадында кичине заифтик жери бар. Бул хадистин иснадында сөз бар. Имам Абу Давуд рахимахулла өткөндө 4 хадистин негизинде дин мына ушул 4 хадистин негизинде айланат деген. Анан ушул 4 хадистин бирөөсү ушул. Бирок бул хадистин иснадында кичине заифтик жери бар. Бул хадисти Ибн Мажа жана Имам Ахмад Абу Саид радıyallahu анхунун хадисинен эмес Убада ибн Самит радıyallahu анхудан риваят кылып жатат. Ама Абу Саид радıyallahu анху хадисинен Имам Ахмад Дарқутни чыгарган бул хадисти. Жана ошондой эле Байхақи рахимахулла чыгарган. Иснадында сөз бар, бирок Имам Ан-Навави рахимахулла бул хадисти башка бир тараптан кубаттай турган хадистер көп дейт. Ошондуктан хасан даражасына, сахих даражасына чыгат. Ибн Ражаб рахимахулла дагы мына ушул 40 хадиске шарх бергенде, мына ушул хадисти башка бир тараптан башка хадистер колдойт дейт. Ошондуктан Шейх Албани рахимахулла бул хадисти сахих деген. Зыян бере турган нерсе же зыянды алып таштоо керек деген эрежени да чыгарышкан. Албетте бул жерде шариятыбыздын өтө жеңил экендиги билинип турат. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям инни бу'ithtu bil hanafiyyati samha, мен өтө жеңил дин менен жиберилдим дейт. Шариятта зыян жок өзү. Шариаттын өзүндө да зыян жок. Башка бирөөгө дагы зыян берүү жок. Мисалы үчүн мамиледе дагы, ибадаттарда дагы, талак маселесинде, нике маселесинде дагы шарият бирөөгө зыян бербейт. Жана ошондой эле ибадаттардан негизи болгон мына ислам рүкүндөрүнүн экинчиси намазда дагы көптөгөн жеңилдиктер бар. Мисалы үчүн суу таппаса таяммум кылат. Эгер суу болуп туруп, эгерде суу зыян бере турган болсо, анда да таяммум кылат ден соолугуна. Ооруп турат. Жана ошондой эле мисалы үчүн зекет маселесине келе турган болсо, мүмкүнчүлүгү болсо зекет берет.
Эгер акчасы топтолгон болсо. Жана ошондой эле сен акча топто, мал мүлк топто, сен зекет беришиң керек деген парызы дагы жүктөбөйт. Жана ошондой эле орозо мисалы үчүн. Ден соолукту балагатка жеткен акыл эси жайында кишиге парыз. Кара картаң болсо, ден соолугу начар болсо, эмне? Мисалы үчүн ден соолугу начар. Ден соолугу оорукчан. Мисалы үчүн же ооруп калды, айыккандан кийин орозого чейин кармап берет. Ошондуктан ислам шарияты инсан баласынын денесине, акылына эч бир зыян бербейт. Эми адал арам нерсеге келсек, мисалы үчүн Аллах Таала бекеринен арам нерселерди бизге зыяндуу болгондугу үчүн, дүйнө жана акыретибизде зыяндуу болгондугу үчүн бизге тыюу салган. Зыяндуу, арам нерселер. Мисалы үчүн арак. Канча деген адам өлүп кетип атат азыр арактан. Күн сайын канча деген адам өлүп кетип атат. Канча деген адамдын үй бүлөсү бузулуп атат. Арак бул зыян берет. Арам нерсе. Жана Кур'ан-ы Керимде мисалы үчүн Аллах түшүргөн шариятта эч бир зыян жок. Ла тузарра валидатун би валадиха ва ла маулудун лаху би валади. Аял киши эгер баласын эмиземин десе, мисалы үчүн талак кылынгандан кийин, күйөөсү ага зыян берүү үчүн баласын бербей коюуга акысы жок. Мисалы үчүн талак кылгандан кийин эми аял киши баласыны эмизем дей турган болсо, ага эми баласын бербей койгонго акысы жок. Зыяндан кайтарды. Мисалы үчүн кээ бирлер аялын айдап жиберет дагы талагын бербейт. Талагын бербей жүрө берет, анан өзү башка аялга үйлөнүп алат, үйүнө алып келип алат дагы, анан аялы же күйөөгө чыга албайт, же үйүнө келе албайт, жүрө берет. Бул зыян берүү. Же жашасаң жакшы жаша. Жашабасаң аны колун кармаба. Аны убактын алба. Алда эмне өз ордун тапсын. Талагын бер. Мына фамсикухунна би ма'руфин ау фарикухунна би ма'руф. Эгер жашасаңар дейт Аллах Таала, жарашып жакшы жашагыла. Алар менен жакшы жашагыла. Эгер ажырашканга келсе, жакшылыкча, жакшы сонун түрдө ажырашкыла дейт. Мисалы үчүн дагы бир адамдардын өз ара мамилесиндеги зыян берүү бар. Мисалы үчүн бирөөдөн 1000 сом зыян көрсөң, ага эми мага 2000 сом ашырып төлө бересиң деген бул туура эмес. Мисалы үчүн сени бутуңа тепсе, эми бутуна теп, анан башына теппе. Бутуна да теп, башына да тепсе бул зыян болот. Бирок кечирсең абзел, кыянат кылба дейт. Мисалы үчүн бирөө уурулук кылса, эми бул жерде уурулук кыл деген болбойт. Мисалы үчүн бирөөнүн эми үйүндө бир нерсени баланчы урдап кеткен болсо, эми мен да аныкынан барып урдап келем деген бул туура эмес. Эми бирөө кыянат кылган болсо, сен ага кыянат кылба. Ла тахун ман ханак. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сага бирөө кыянат кылса, сен ага кыянат кылба дейт. Мисалы үчүн дагы ушундай тилге жеңил сөздөр бар. Сени бирөө бидаатчы деп айтса, сен аны бидаатчы деп айтпа. Сени капыр деп айтса, же такфир деп айтса, сен аны такфир деп айтпа. Сени жахил деп айтса, сен аны жахил деп айтпа. Сени илимсиз деп айтса, сен аны илимсиз деп айтпа. Эмне үчүн? Ал илимсиздиктен, же бирөөдөн угуп алып, же көрө албастык кылып, же ар кандай эме менен сүйлөп жатышы мүмкүн. Мына ошондуктан бирөөгө сен сага ташатса, сен ага ташатпа. Гафараллаху ли ва лаху. Мени да Аллах кечирсин, аны да Аллах кечирсин деп кой. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мына мечитке бирөө келген убакытта араби, бир чөлдө жашаган, өнүгүүдөн артта калган инсан келип мечиттин бир бурчуна зара кылып жибергенде сахабалар каттуу жиркеди, жанагы урганга жүгүрүш чуркашты. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам колуң арткыларынан деди. Ал ошол жерде зарасыны бүтүрүп алгандан кийин бир чака суу алып келип үстүнө куюп жибергиле деди. Жанагыга келгенден кийин жанагы кишиге пайгамбарыбыз бул мечит, Аллахка ибадат кыла турган жер, мен пайгамбармын деп өзүнө келген динди аябай жумшактык менен даават кылгандан кийин, чакыргандан кийин аябай сонун түрдө исламына жеткирди пайгамбар, исламды кабыл алды. Анан пайгамбарыбыз эмне айтты? Аллах мага жана Мухаммадке жана мага райым кылсын деди. Башка эч кимге райым кылбасын деди. Ошондо пайгамбарыбыз Аллахтын райымын эмне тарартып жибердиң деди. Мына ошондуктан ма кана фи рифқа фи шейин илля зана. Кайсы бир нерседе боорукерлик болсо, ошол нерсени кооздоп коет дейт. Кооздоп коет. Вала тастави ал-хасанату ва сайя. Жакшылык менен жамандык тең эмес. Идфа биллати хи ахсан. Эгер сага бирөө сага жаман сөз айтса дейт. Фа идаллади байнака ва байна аду. Эгер сага бирөө бир жаман сөз айтса, сен ага жакшы сөз менен жооп бер дейт. Балким сени менен
анын ортосундагы болгон душмандык доска айланып калат, жумшактыкка айланып калат дейт. Мисалы үчүн азыркы кезде бул сыпат менен сыпатталуу сабырдуулар гана муну жасай алат. Бул аятка сабырдуу инсандар гана амал кыла алат. Азыр бирөө жаман сөз айтса, жаман сөз чыгат. Кайсыл жерде болбосун. Таш атса, таш атат. Туурабы? Эч бирөө мисалы үчүн жаман сөз айтса, жакшы сөз менен мисалы үчүн жооп берүү деген бул өтө эле аз да мындай. Өтө сабыр керек бул үчүн. Мисалы үчүн бирөө жакшы сөз айтса, бирөө жаман сөз айтса, өтө жаман сөз айтса, сен ага жакшы сөз айт. Мына ушул себептүү дагы исламга көп адамдар кириши мүмкүн. Бирөө мисалы үчүн сакалга жаман сөз айтып атса, жакшы сөз айтып бериш керек. Жакшы тарабыбызды көрсөтүшүбүз керек. Анан кыйкырып турсак алар менен, анда туура эмес. Алар жахил, аларга ушундай окутуп койду, үйрөтүп койду, ушундай көрсөтүп койду. Мына ошондуктан жакшы сөз, бирөө жаман сөз айтса, жакшы сөз менен жооп бер деген мына Аллах Таала. Ошондо сени менен анын ортосундагы болгон душмандык доска айланат. Жумшактыкка айланат. Мына пайгамбарыбызга кандай душмандар бар эле? Абу Суфиян кандай душмандык кылды? Амр ибн ас. Ушул пайгамбарды, ушул кишини бир көрсөм, бир өлтүрсөм ушул кишини деп кыялданат болчу. Кандай доска айланды? Ошол өз ара ортосундагы душмандык кандай доска айланды? Пайгамбар мына Амр ибн ас айтат: "Мен исламды кабыл алгандан кийин дүйнөдөгү эң жакшы көргөн адамым Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам болду" дейт. Мен мурдагы жанагы душмандык кылып жүргөнүм себептүү ал кишинин мындай келген убакта жүзүнө тиктей албайчумун дейт. Уялып кетчүмүн дейт. Мына сахабаларга кандай болду? Бул хадистен дагы мына ушундай кыскача мааниси ушундай.